шаар аймагындагы дарактарды сугаруу максаты. Жалал-Абад шаарында бир топ жылдардан бери арыктарда суу акпай, жаңы тигилген көчөттөрдү өстүрүүдө түйшүк жер алып келген. Анткени калаадагы дээрлик бардык бактарактар гүлдөр ичүүчү суу менен атайын унаалардын жана суу түтүктөрдүн жардамында сугарылып келинген. Эми бул маселе чечилүүдө. Жалал-Абад облустук өнүктүрүү фондунун каржылык колдоосу менен 3 скважина реконструкциядан өткөрүлдү. Мындан улам шаардагы бир нече эс алуу парктар, аллеялар, көчөлөр техникалык суу менен камсыз болуп, бактарактар гүлдөр арыктар менен сугарыла баштады. Күн ысып кеткенине байланыштуу бул 2 скважина, парктагы скважиналар ишке ашып, мына бүгүнкү күндө колдонууга берилди. Бүгүнкү күндө азыркы учурда парктын бардыгын сугарып жатабыз. 1 саат ичинде 40 тонна суу чыгарып бере алат. Бунун багыты, скважинанын багыты парктарды суугаруу максаты, андан сырткары ашып калган ирригация маселеси, каналдарга суу, арыктарга суу берип, шаар аймагындагы дарактарды суугаруу максаты. 3 скважинанын бири Жеңиш паркында жайгашкан. Аталган эс алуу багында айрым жерлерине гана суу жетип, көп жылдык дарактар сугарылбай келген. Эми жалпы аянты 5 гектарды түзгөн парктагы жана бир катар көчөлөрдөгү бак-дарактар сугарылмакчы. Мен жаштыгымдан бери бул паркты билем. Өзгөрүүлөр өтө көп болду. Мурун мындай эмес болчу. Азыр жакшы, бар жокту оңдошуп, биз бак-дарактарды сактап калыш үчүн адам биринчи өзүн тарбиялаш керек да. Анан айлана чөйрө деле жакшы жакка өзгөрөт. Биз азыр курбуларыбыз менен наркы жактан келдик, бак жактан. Ал жакта сугарылып аткан экен. Биз ошол жерде сүйүнүп калдык да. Суну такай коюп турса, биз деле семени келип эс алып турсак, кийинкилер деле жакшы болот эс алганы. Азыртан сугарылбаса, да бир 5-10 жылдын ичинде кырып кетип ыктымалдуулугу бар. Бул сыяктуу реконструкция болгон скважина Токтогул паркында жана Балтагулов көчөсүндө ишке кирди. Алар аркылуу Токтогул, Жеңиш парктарындагы, Токтогул аллеясындагы, Ленин, Кыргыз Республикасы, Шопоков, Бекмамат Осмонов көчөлөрүндөгү бактарактар гүлдөр техникалык суу менен камсыз болууда. Муну менен шаардын ирригация тутуму жакшырууда. Областтык өнүктүрүү фонддон колдоо табып, ушу бүгүнкү күндө шаардын ичинде 3 скважина ишке кирип отурат. Мына бирөөсү ушул Токтогул эс алуу багында, экинчиси Жеңиш эс алуу багында, үчүнчүсү ушу Балтагул көчөсүндөгү ушул Жалал-Абад суу канал башкармалыгынын насос станциясынын ичинде курдук. Ушу Токтогул паркынын өзүн жалпы суугарат. Андан сырткары ушул шаарыбыздын ушу Жүсүп Бакиев көчөсүнөн баштап Токтогул сквери, Эркиндик көчөсү, Ленин көчөсүнө чейин суугарылат. Ушул шаарыбыздагы бай лотоктор менен суу жүрөт. Жогорудагы 3 скважина Жалал-Абад облустук өнүктүрүү фондунун каржылоосу менен ишке киргизилди. Алдыда республикалык казынадан Жалал-Абад шаарын өнүктүрүүгө бөлүнгөн 2 миллиард сом акча каражатынын эсебинен дагы 5 скважина курулмакчы. Белгилей кетсек, ушул мезгилге чейин шаардагы дээрлик бардык бактарактар жана гүлдөр ичүүчү суу менен атайын унаалардын жана суу түтүктөрдүн жардамында сугарылып келген. Убисара Орозалиева, Шерзат Экембердиев, 7 канал, Жалал-Абад.